Күнүбүздө болуп жаткан маанилүү кабарлардан топтом менен тааныштырууну баштайбыз. Саламатсыздарбы? Москвада мигранттарга карата 800 кылмыш иши козголду. Түрдүү мыйзам бузууларга байланыштуу Москва милициясы акыркы айларда мигранттарга каршы 800 кылмыш ишин козгоду. 200гө чамалуу мигрант депортацияланды. Бул тууралуу Москванын мэри Сергей Собянин социалдык тармактагы баракчасына жазды. Акыркы айларда полиция мигранттарга карата бир нече катаал рейдтерди жүргүздү. Натыйжада түрдүү мыйзамсыздыктарга байланыштуу 800 кылмыш иши козголуп, 200гө чамалуу депортацияланды. Ошондой эле 17,5 миң адамга өлкөгө кайра кирүүгө тыюу салынды. Москва меймандош шаар, бирок коноктор да өздөрүн ошого жараша алып жүрүшү керек. Собянин көпчүлүк мигранттар мыйзам бузбай, оор иштерде иштесе дагы каттуу отуруп патент алышаарын дагы белгилеген. Акыркы айларда Москвада мигранттардын ичара кагылышуулары көп катталган. Алардын эң ириси июль айында Кузьминкиде болгон. Анда кыргызстандык жана тажикстандык мигранттар мушташып, жүздөй киши кармалган. Полиция 103 адамды кармаган жана алардын 70тен ашыгы Кыргызстандын жарандары. Кузьминки окуясынан кийин 26 кыргызстандык Орусияга 40 жылга чейин кире албай турган болуп депортацияланган. Бириккен Араб Эмиратындагы Дубай шаарында өткөн бокс боюнча жаштар арасындагы Азия чемпиондугунда өлкө намысын коргогон спортчуларыбыз 7 медаль тагында. Бул тууралуу өлкөнүн бокс федерациясынан кабарлашты. Аталган мелдеште Элдар Эсенбаев менен Алмаз Орозбеков аттуу мушкерлерибиз күмүш, ал эми Баястан Токтосунов, Бексултан Бактыбек уулу, Мухаммадазиз Закиров, Эмирхан Ражапов жана кыз келиндер арасында Зухра Исраилова аттуу спортчуларыбыз коло байгени камсыздаган. Муну менен Кыргыз өлкөсүнүн жаштар курама командасы медалдык тизмеде Азия чемпиондугуна катышкан 15 өлкөнүн ичинен 5-катарга жайгашты. Индияда 70ке жакын адам табышмактуу оорудан каза болду. Бул тууралуу чет элдик маалымат каражаттары жазып чыгышты. Маалыматка ылайык алардын 40-ы жаш балдар. Бейтаптардын көпчүлүгүнүн дене табы көтөрүлүп, нымдуулук жетишпей, канда тромбоциттердин деңгээли төмөндөп кеткен. Кээ бир бейтаптарда деңге окшош симптомдор, баштын булчуңдары, катуу оорушу, жүрөктүн айланышы жана лимфа түйүндөрүнүн шишиши байкалган. Штатта оору суунун, санитариянын жана гигиенанын жоктугунан жайылып жатат. Жаан-чачын жана ысык аба ырайы дагы инфекциянын чыгышына өбөлгө түзөт, дейт дарыгер Маниш Асиш. Бүгүн 30 августта президент Садыр Жапаров Туркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган менен телефон аркылуу сүйлөштү. Бул тууралуу президенттик администрациясынын басма сөз кызматынан кабарлашты. Мамлекет башчылары саясий, маданий, гуманитардык жана башка чөйрөлөрдөгү актуалдуу маселелерди талкуулашты. Режеп Тайип Эрдоган Садыр Жапаровду өлкөнүн көз карандысыздыгынын 30 жылдык мааракеси менен жылуу куттуктады. Ал эки тараптуу кызыкчылык туудурган бардык багыттар боюнча биргелешип кызматташууга даяр экенин билдирди. Садыр Жапаров өз кезегинде Режеп Тайип Эрдогандан Кыргыз мамлекети менен Туркиянын ортосундагы стратегиялык кызматташтыкты өнүктүрүүгө жана өлкөлөр ортосундагы мамилелерди бекемдөөгө кошкон зор салымын жогору баалады. 1-сентябрда жогорку кеңештин кезектеги сессиясы ачылат. Бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык иш-чара саат 10:00 парламенттин жалпы жыйындар залында өтөт. Депутаттар кезексиз сессияны 29 июнда аяктаган. Жогорку кеңештин регламентине ылайык кезектеги сессия июнь айынын аягында аяктаган. Бирок президенттик администрациясынын суранычы боюнча депутаттар кезексиз сессияга чогулуп бир катар мыйзам долбоорлорун, анын ичинде конституциялык мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоорлорун кабыл алышты. 30 август күнү Нарын шаарындагы Турдак Унусувалиев атындагы Борбордук аянтында Нарын облустук ички иштер башкармалыгынын саптык кароо өткөрдү. Бул тууралуу облустук милициядан кабарлашты. Белгилей кетсек, майрам күндөрү 400дөн ашык милиция кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте иш алып барышат. Ошондой эле бүгүн 30 августта кызматтык милдеттерине карата жоопкерчиликтүү мамиле кылгандыктары, кылмыштуулукка каршы күрөшүүдө, коомдук коопсуздукту сактоодо кошкон зор салымдар үчүн айрым кызматкерлер дагы сыйланды. Бишкек шаарынын Ала Тоо аянтында эгемендүүлүктүн 30 жылдыгын белгилөөгө карата даярдыктар жүрүп жатат. Бул тууралуу шаардык мэриянын маалымат кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев майрамдын даярдыгын текшерүү үчүн эртең мененки саат 9-дан бери аянтта болду. Учурда парадтын даярдоо иштери жүрүп, адистер жабдуулардын техникалык жарамдуулугун текшерип жатышат. Майрамдык иш-чараны даярдоого бардык шаардык кызматтар жана 4 шаардык администрация тартылган.
Аргентинанын чабуулчусу Лионель Месси ПСЖ менен биринчи беттешин өткөрдү. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, чабуулчунун дебюттук оюну Франция чемпиондугунун 4-турунда Реймске каршы болду. Аргентиналык оюнчу 66-мүнөттө талаага чыгып, Неймар менен алмашкан. Месси бардык убакыттын ичинде 20 ирет пас берген, бирок гол киргизе алган эмес. Франция лигасынын биринчи сезону 2021-2022 жылдын 4-турунун матчтарында Реймс клубу ПСЖга 0-2 эсебинде утулду. Эскерте кетсек, Месси Париж Сен-Жермен клубуна 10-августта кошулган. Акыркы саатка алынган кабарлардын топтому мына ушундай жаңылыктар менен коштолду. Биздин YouTube каналыбызга катталып, коңгурочону басып, жаңылыктарды биринчилерден болуп көрүп туруңуздар. Кийинки саатта угушканча аман болуңуздар.